Америкалык Кариан Кастнер деген окумушту минтип айтып атат. Енисей жазмасын кыргыздар өзү ойлоп тапкан алфавит деп атат. А дүйнөдө алфавит ойлоп тапкан азырынча мындай дүйнөдө андайлар жок. Өтө сейрек. Калганын баардыгы өздөштүрүлгөн элдердин баары. Орустарда өздөштүрүлгөн, кириллицада өздөштүрүлгөн, арабтын тамгасы өздөштүрүлгөн тамга. Ошондуктан ушул окумуштун айткан сөзү бул кыргыздын дүйнөлүк цивилизацияга кошкон чоң салым. Бардык жетишкендиктин башында алфавит турат. Туура. Алфавитсиз эчтеке болбойт. Ошондуктан биз сыймыктанышыбыз керек. Ата-бабабыз учурунда Енисей жазмасындагы алфавитти өздөрү ойлоп таап, өзүнүн тамганын негизинде, жанагы малга салган эн тамгалар бар го, ошонун негизинде, же болбосо ар бир уруунун өзүнүн эн тамгасы бар. Ошого ылайыктап, анан алфавит түзүп, анан жазганды үйрөнүшкөн. Сергей Ефимович Малов деп жазылып турат башында. Ушул кол жазма 1943-жылы ошо киши алып келген. Ленинградтык окумушту. Ушул Енисей Орхон жазмаларын окуган акыркы окумушту. Мындан кийинкилер эми жаңыдан окуса, бирок алгачкы окумуштууларга Радловго, Томсенге, Мелоранскийге кошулуп окуган киши ушул киши. 43-жылы алып келет. Ой, болеки кыргыздардын жазмасы Енисейдин. Силердики десе, биздин улуу окумуштуулар деп кое берели, магазектерде ошондой болгон. Константин Кузьмич Юдахин менен Игорь Алексеевич Батманов деген эки окумушту. Жок, мунун кыргызга тиешеси жок. Бул кыргыздык эмес деп айдап жиберген. Бул киши эки жолу келген ушуну көтөрүп, мына башында жазылып турат, древняя кыргызская письменность өз колу менен жазылып турат. Сергей Ефимович Малов. Мен ушуну коомчулукка көрсөтүп коеюн деп атам. Ушул эмгекти жазып келсе 43-жылы. Ошондон бери канча заман өттү, 100 жылга жакын мезгил өттү. Биз дагы да болсо ушул биздики экенин айтабыз. Көчөдөгүнүн баары айтат, Енисей жазмасы биздики деп. А бирок эмнеси менен биздики? Эмнесинен бизге жакын. Анткени бул өзү орток деп эсептейбиз. Орток түрк элдеринин баарына тиешелүү орток жазма. Бирок ошол орток жазманын ичинен ар бир эл өзүнүкүн алыш керек. Бул меники, бул меники эмес деген сыяктуу. Мына казактар ошентип изилдеп жүрүшөт, өзбектер да изилдеп жүрүшөт. Биздин мамлекеттеги туура эмес саясаттын кесепетинен өзгөчө мен ачык эле айтып коеюн. Совет мезгилиндеги коммунисттик партиянын анын жетекчиси, биринчи жетекчисинин ушул маселеге карата болгон туура эмес саясаттын кесепетинен кыргыздын эчтекеси жок, кыргыздын тарыхы жок, кыргыздын жазмасы болгон эмес, Октябрь чейин кыргыз такыр сабас болгон деген көз караштын кесепетинен мына ошого көнүп калган жаныбыз эгемендиктин 35 жылдыгында араңдан зоргушуну көтөрүп атабыз. Буга чейин бул маселени биз 2 жылдан бери айтып келатабыз. Тил комиссиясынын азыркы төрагасы Мелис мырза Тагай мен аны менен сүйлөшүп, ушул маселени акырынан элдердин көңүлүн бура берели. Чыккан гезиттердин капталына ушу тамгаларды коелу, алфавитти кое берели. Макала жазсак ушул алфавит менен да жазганга аракет кылалы. Бирок муну улуттук алфавит деп азырынча сунуш кылганга болбойт. Биз муну жаштарга үйрөтүшүбүз керек. Ушул алфавитти үйрөнүү менен гректер биздин заманга чейинки 5-жылында минтип айтыптыр. Кимдин алфавитин колдонсоң, ошонун идеологиясына аргастан көчөсүң деп. Алар минтип айтат да кыска эле. Алфавит диалектти ээрчитет дейт. Мына биз өзүбүздүн алфавитибизди ээрчитсек, балким өзүбүздүн оң жолубузга кайра түшөбүз. Өзүбүздүн башатыбыз жөнүндө ой жүгүртүп, бир кезектерде ата-бабалар жасап кеткен иштин изине түшсөк деген бир аруу тилек турат. Бул маселени биз көптөн бери көтөрүп жүрөбүз. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мен шакыл айтып коеюн, эл ойлобосун. Биз ушул Енисей жазмасына кайра кайтып кетет экенбиз артка. Жок. Артка кетүү жөнүндө маселе жок. Бүгүнкү күндө биз алдыга карай кадам ташташыбыз керек. Дүйнөлүк коомчулук менен биригишибиз керек. Ошолор менен мындай бирдикте иш жүргүзүшүбүз керек. Бирок ошо алдыга барыш үчүн адегенде өзүңдүн тарыхыңды, ким экениңди, эмне кылганыңды, бул адамзат коомуна сенин ата-бабаң эмне берген деген маселени так түшүнүп алсак, анан ошондо биз коомдо өзүбүздүн ордубузду тапкан болобуз. Тарыхыңды билбесең маңкурт бойдон каласың. Чыңгыз Төрекуловичтин маңкурт деген образы бул өзү Мараста айтылган эле сөз, шири капталып башына. Бирок аны образ кылып алып чыккан Чыңгыз Айтматов болду. Чыңгыз Төрекулович болду. Ошол сыңары биз маңкурт бойдон маңкурт болуп калабыз. Өзүбүздүн мекенибизди сатканга, өзүбүздүн мекенибизди тебелеп тепсегенге мүмкүнчүлүк алып калабыз. Мына бүгүнкү күндө ошондойлор жок
деп кимиңиздер айтасыздар? Чыгып атпайбы? Мен башкасын оңгойн жанагы 3 блогеримди деп айтты. Кыргыз тилин эмне деп мазактады. Көрдүңүзбү? Мына ошондой жексурлардан кутулуш үчүн бир кезектерде ата бабаң эмис жасаган. Сен кимдин тукумусуң? Кимдин урпагысың деген маселени бүгүнкү жаштардын мээсине орнотуш үчүн мына бүгүнкү болуп аткан окуя өтө орошон окуя деп айтам.